Өткөн жылдын соңунда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруунун бир катар механизмдери иштелип чыккан. Алардын бири катары Бишкек жана Ош шаарларында окутуу курстары уюштурулуп, буга чейин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер окуудан өтүшкөн. Бул жолу оңгу жолду кеңири таанытуу, жайылтуу максатында күн сайын студенттер менен жолугушчу жогорку окуу жайларынын жетекчилерин, проректорлорун окутуу башталды. Билим, тарбия, маданият, социалдык чөйрө деги эле оңгу жолдун бардык багыттары боюнча бир багыт берип, аларды тренерликке даярдоо, жаштарды тарбиялоого өздөрүнүн бир тарбиялык сааттарын өтүшөбү же болбосо окуу курстарын, кошумча окуу курстарын жүргүзөбү, ошол багытта иш алып барып, анын негизинде биздин келечек жаш муундарга ушул оңгу жолдун маани, маңызы жайылтылат деген ойдо уюштуруп жатабыз. Атайын түзүлгөн план программанын негизинде уюштурулган бул окутуу бир жумага чейин уланмакчы. Аны түздөн-түз оңгу жолду иштеп чыккан, ага катышкан окумуштуулар, илимий кызматкерлер, юристтер алып барышууда. Жалпысынан эле ушул идеологияны жайылтып, бардыгыбыз тең ушул күндүк жашоодо колдонолу деген максатта иштеп жатабыз. Бүгүнкү күндө бул тренингке катышып атканыбызда ушул 5 күн бою дагы жаңы нерселерди үйрөнүп, ошонун ыкмаларын кандай биздин ушул иш жүзүнө ашырабыз деген ушул жолдорун үйрөнөбүзгө деген максат менен бүгүнкү күндө катышып жатабыз. Оңгу жолду ишке ашыруу жолунда Кыргыз элинин улуттук демин ойготуп, адамзаттык баалуулуктар менен интеграциялап, андан ары өнүктүрүү. Анын оңгусунда көптөгөн бөлүмдөр бар. Максат улуттук иденттүүлүктү табуу. Окумуштуулардын айтымында улуттук иденттүүлүк 4 негизги категориядан турат. Бул анын эне тили, тарыхы, улуттук өрп-адаты, салт-санаасы, маданияты жана мекени. Мына ушулардан четтеп кетпей, аларды мезгилдин чакырыктарына ылайык өркүндөтүү зарылдыгы турат. Мына ушул 4 категория ар бир улуттун иденттүүлүгүн жалгактаган түшүнүктөр. Албетте мындан тышкары билим берүү, саламаттык сактоо, баарынын өзөгүндө экономика турат. Ушулардын баардыгын мезгилдин, учурдун, кылымдын чакырыгына ылайык келтирип, өнүгүү менен биз жалпы адамзаттык баалуулуктарга барышыбыз керек. Демек, Кыргыз мамлекети өзүнүн оңгу жолун аныктап, алдыга жылыш керек. Мына ушул маселелердин бардыгы президенттин жарлыгында айтылган. Маселе эмне болуп турат эми? Эми ошону элге, кийинки муундарга, деги эле Кыргызстандын жарандарына жеткириш үчүн механизмин табыш керек. Мына бүгүнкү окуудагы ошонун механизмин табууга, ошого багытталган илимий, методикалык дарстар өтүлүп жатат. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жөнүндөгү жарлыгы чыккандан тартып, аны турмушка ашыруу максатында уюштурулуп жаткан ушул өңдүү бир катар иш чаралардын негизинде улуттук баалуулуктарыбызды сактап, аны заман талабына ылайык байытып, кийинки муунга өткөрүп берүү ар бир кыргыз жаранынын милдети болууда. Калия Карыбекова, Нурсултан Нурланов, билим жаңылыктарына.